Саламатсыңар балдар. Бүгүн Ала-Тоо Ата Журтубуз деген тема менен таанышабыз. Ала-Тоо Ата Журтубуз тууралуу маалымат алабыз. Ата Журтубуз эмне үчүн Ала-Тоо болуп аталып калганын талкуулап, ой жүгүртөбүз. Ата Журтубузду сүйүүгө, сактоого тарбияланабыз. Ата журт дегенде биз ата конуш, туулуп өскөн жер, ата мекен сыяктуу түшүнүктөрдү билебиз. Ал эзелден ата бабабыз жашап өткөн жерди туюндурат. Мамлекет үй-бүлөдөн куралган сымал. Ата журт да ар бир адамдын туулуп өскөн жеринен, башкача айтканда, кичи ата мекенинен түзүлөт. Ар бириңер өз жериңердин чырпыгын ат кылып минип, түркүн гүлдөрүн терип, көпөлөгүн кууп чоңоюп жатасыңар. Көйгөлгөн көк шиберине оонап, түркүн куштарынын кубулжута сайраганына кулак төшөп, курсант болосуңар. Тоо токоюна, ташына, жылдыздуу асманына суктанасыңар. Туулган жердин кымбаттыгын, асылдыгын айтып түгөтө албайсыңар. Туулган жердин топурак алтын деп бекеринен айтылбаса керек. Ата конуш аталганы сенин атаң да ошол жерден агарып көгөргөн. Ата жолун баласы улантат. Ошентип, муундардын өз ара байланышы үзүлбөйт. Кыргыздарды Орто Азиядагы эң байыркы элдерден деп жүрүшөт. Аны тарыхтагы маалыматтар далилдеп ырастап келет. Ошол байыркы баатыр кыргыз элинин ыйык журту, аскасы асман тиреген касиеттүү Ала-Тоо. Ак мөңгүлүү Ала-Тообуз көзгө сүйкүм, жүрөккө кымбат. Эзелдеден эле Ала-Тоого көз арткан душман көп болгон. Бирок баатыр Манас бабабыз баш болуп, көптөгөн баатырларыбыз, жоокер кыргыз эли өз ата журту үчүн жан аябай салгылашып, сандаган жоонун күлүн көккө сапырган. Ата журттун көзүн карегиндей сактап келишкен. Душмандардын баскынчылык согуштардын кесепеттеринен ар кандай тагдырга дуушар болгон кыргыз эли 28 жылдан бери эгемендүү эркин өлкө катары өз алдынча түтүн булата баштады. Улуттук белгилери ту, гимн жана гербке ээ болду. Мамлекетибиз Кыргыз Республикасы аталды. Эгемен Кыргыз Республикасында 90дон ашуун ар түрдүү улуттун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымактуу жашап жатышат. Адамдын бир гана ата мекени бар. Аны көзүн карегиндей ыйык сактап, сүйүп, даңазасын арттыруу ар бирибиздин парзыбыз. Ата журтубуз эмне себептен Ала-Тоо аталып калган? Кыргызстандын аймагынын көп бөлүгүн тоолор ээлеп турат. Бөксө тоолор жана улуу тоолор. Башынан мөңгү кетпеген бийик тоо кыркалары алда кайдан шаңкайып көзгө көрүнөт. Айрым тоо чокулары жай мезгилинде күнгөй жагынан кары эригендиктен ала телек тартып калат. Бир жери ак, бир жери кара. Ошол себептүү Ала-Тоо деп аталып калган. Балдар, ата журтубуз эмне үчүн Ала-Тоо деп аталып калганы силерге түшүнүктүү болдубу? Анда силерге үйгө тапшырма. Өзүңөр жашаган айылыңар тууралуу сүйлөп бергиле, макалдардын маанисин түшүнүп жаттап алгыла. Ар кимдин туулган жери өзүнө кымбат. Ата журтуң алтын бешигиң. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла балдар.